Набилов айым сизге суроомда бул боюнча Эрнест мырзадан дагы сурайбыз негизи келип. Мына жыл башынан бери түрдүү жаратылыш кырсыктарынан, техногендик кырсыктардан ичинде каза болгон жарандардын саны 100дөн ашты деп айтты да Эрнест мырзачы. Анан бул өмүрлөргө эми кандайдыр бир деңгээлде бирөөнү конкреттүү түрдө күнөөлөш кыйын, бирок негизинен ким жооптуу деп ойлойсуз? Бул камыравастыкпы, биздин калкка мүнөздүү болгон, кайдыгерликпи, же болбосо тиешелүү кызматтардын жоопкерсиздигиби? Эмне деп айтат элеңиз? Өзү бизде мамлекетте бийлик органында отургандар ар бир жарандын кепилсиздиги боюнча, ар бир жарандын бакубат жашоо боюнча милдеттенме алышкан да. Мындайча айтканда президенттен баштап, жогорку бийликтен баштап жергиликтүү бийликке чейин ар бир жарандын бакубат жашоосу боюнча милдеттенме алышкан. Бул конституциядагы мыйзамдарга да жана функционалдык жанагы кызматкерлердин функционалдык милдеттенмелерине даана жазылган да. Демек, эгерде биздин жарандар кырсыкка учурап калса, бул деген жана айтып атпайбызбы, табигый кырсыкка учурап калышса, бул деген эки тараптан болот да. Бир тарап бул биздин жарандар өзүлөрү маалыматы жок же болбосо ошо камырабагандыктан, экинчи тарап бул ошол бийликте отургандар алдын ала иштерин жакшы жүргүзбөгөндүгүн көрсөткүчү болот да. Мындайча айтканда жана аю дагы айтып атышпайбы? Биз неме предупреждение бергенбиз, бирок элдер жылбаса эмне кылалы, колунан тартып алып чыгалыбы деген сөз, бул өзү туура эмес сөз да. Жана биздин Ажодагы президент дагы өзүнүн выступлениясында айтып атпайбы? Силерден мал бийикпи, өзүңөрдүн балдарыңардан мал бийикпи, эмне андай кыласыңар деген күнөөлөө, бул деген ошол өзүнүн жоопкерчилигин элдерге төңкөрүп коюу деп эсептейм да. Мындайча айтканда ошол бийликте отургандар өзүнүн жоопкерчилигин билип, өзүнүн жоопкерчилигин алып, ошондой элдер менен ушундай кырдаалда туура мамиле кылса туура болот деп ойлойм. Макул, Эрнест мырза, сизге багыттайм ушул эле суроону. Бирок мына өзгөчө кырдаалдар министри Боронов мырза айтып атпайбы? Бизде мындай юридикалык негиз жок экен, мынтип чыгарып койгонго. Биз мындан канча жыл мурда ушинтип бирөөлөрдү мажбурлоо жол менен көчүргөн элек, бирок алар кийин бизди мындай сотко берди дегендей мааниде айтты да. Анан ошо Гүлбак эже айтып атат, ушу тиешелүү кызматтар жетиштүү деңгээлде аракет жасаган жок депчи. Гүлбак эже да үстүртөн көрүнүшүн карап туруп, үстүртөн бул вопросту тереңге кирбей туруп айтып атат. Действительности. Сырттан караганда ошондой көрүнөт. Биздин министрибиз генерал-майор Боронов Кубатбек Айлчевич өкмөттө дагы, жогорку кеңеште дагы бул боюнча конкретно жооп берген. Мындай аларды чыгарганга неме право? Укугу жок экен. Зордоп чыгарбасаң, биздин элибиз чыкпайт экен. Ата журтум ошол жерде бүт мал кел бардыгын жайгаштырып алышкан. Силер бөлүп берип аткан 8 сотик, 6 сотик жерге биз батпайбыз. Ал жака көчүрүп алып барып койгон учурунда дагы жашабай кайра ордуна көчүп барып алган фактылар бизде азыр толтура. Кээ бир убактарда өзгөчө мына сел жер көчкү жүргөн учурда күнү түнү 200%ке жүгүрүп жүрүп иштерин аткарып атышат биздин кызматкерлер. Албетте кызматкерлер. Күнөөлөгөн туура эмес. Түшүнүп.